Бүгін 27 сентябрь күнгө шейшемби Талас облустук медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар топтом менен тааныштырабыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Мектеп директорларын тандоо уланууда. Бул ирет 38 мектепке 96 талапкер директор болууга тест тапшырышты. Бакыян айылындагы таза суу көйгөйү. Турак жайды камсыздандыруу маанилүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эмгек рыногу боюнча Евразиялык диалог эл аралык форумуна катышты. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдигине төрагалык алкагындагы бул иш-чаранын маанилүүлүгүн жана өз учурунда өтүп жаткандыгын белгиледи. Өлкөлөрдүн өкмөттөрү жаңы чакырыктарга дуушар болуп жаткан мезгилде өтүп жаткан мындай иш-чаралар калкты иш менен камсыз кылуу жана жумуш орундарын сактоо жаатындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун табууга мүмкүндүк берет, деди Акылбек Жапаров. Кыргызстандын мектептеринде кыргыз тилин окутуу күчөтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы номер 75 орто мектеп лицейинин жаңы имаратынын ачылыш аземинде билдирди. Анын айтымында кийинки жылдан тартып башталгыч жана орто мектептерде мамлекеттик тилди окутуунун саатын көбөйтүү пландалууда. Мындан тышкары орус тилин дагы окутууну улантуу керек. Аны билүү кыргызстандык мигранттардын ийгиликтерге жетишине жардам берет. Ошондой эле англис тилин окутууга дагы басым жасашыбыз керек. Анткени илимий ачылыштардын 92% ушул тилде жүргүзүлөт. Сиздин билимиңиз ата-энеңизге жана мамлекетке пайда алып келүүсү үчүн ушул 3 тилди билишиңиз керек, деди ал. Министрлер кабинетинин башчысы билдиргендей, кийинки жылдан тартып Кыргызстанда 12 жылдык окутууну киргизүү пландалууда. Урматтуу мектеп жамааты, кымбаттуу окуучулар, урматтуу ата-энелер, урматтуу мэр, бүгүн дагы чоң жакшы бир жаңылыктын астында турабыз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров 15 школду, анан бир бала бакчаны ушу 4-5 айдын ичинде бүтүрүп, окуу процессине татынакай шарттарды балдарга түзүп бергиле деген буюрса Бишкек шаары боюнча эми жок дегенде 2 мен окуп калышат. Биздин мугалимдерге дагы татынакай шарттарды түзүп бердик. Президенттин указы менен сиздердин айлыктарыңыздарды дагы көтөрдүк. Эми бир гана талап болот, бул сапат. Биздин балдарга сапаттуу, жакшы билим беришиңиздер керек. Мектеп директорларын тандоо уланууда. Бул ирет 38 мектепке 96 талапкер директор болууга тест тапшырышты. Белгилей кетсек, өлкө башчысынын жарлыгына ылайык мындан ары директорлор сынактын негизинде 5 жылга дайындалат. Таластагы мектеп директорларын тандоо кандай өттү? Сөз кабарчыбызда. Мектеп директорларын тандоо Талас мамлекеттик университетинде өттү. Башында сынакка катышууга 109 талапкер документ тапшырган. Анын ичинен эмгек стажы жана документтер талапка жооп берген 96 талапкердин сынакка катышуусуна уруксат берилген. Билим сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борбору тарабынан талапкерлерге 80 суроо берилди. Талап боюнча 1,5 саат ичинде тестке жооп берүү керек. Директор болууга аракет кылгандардын катарында Нурсултан Кубат уулу бар. Ал буга чейин Талас шаарындагы номер 4-орто мектебинде окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп иштеп келген. 8 жылдык эмгек стажы, билими жана тажрыйбасын эске алып, 30 жаштагы Нурсултан директорлукка ат салышты. Жакшы шарт түзүлдү катышууга жаштарга дагы. Мурдаңкы эски мугалимдер иштей бербестен жаштарга аябай көңүл бурулуп атат. Мен бүгүн өзүм кирип чыкканда заман талабына жараша мен жыйынтык тараганда IT технология боюнча менде 100%, ана педагогика, психология боюнча да 100% болду. Калган башкаруу системасынан кичине кыйынчылыктар болду, бирок бул негизи эле жетекчиге керектүү нерселер. Бизге берилген убакыт ченемдүү болду. 1 минутта 20 секунддан берилди. Өзүбүз эле суроолорго жетишип, жооп берип анан чыгып кеттик.
Директорлукка талапкерлер психология, педагогика, башкаруу жана укуктук ченемдик актыларды билүүсү керек. Ошондой эле компьютер, маалыматтык технологиялар менен дагы иштей билүүсү зарыл. Тесттеги 80 суроо дал ушул 5 багыт боюнча түзүлгөн. Талапкерлер билишинче жооп берип, өздөрүн сынашты. Азыр тесттен чыктым. Эми тест негизинен бир топ эле татаал түзүлгөн. Бирок калыс эч кандай сырттан киришүүсүз таза өттү. Эми суроолор негизинен татаал түзүлүптөр. Эми бир аз бал жетпей калды. Ошондой болсо дагы кийинки качып аткан барыныкы каалайм. Биз деле мурда бул система менен окутулган эмеспиз да. Ошондой болсо да өзүбүз даярданып, ушул компьютерлерге иштөөнү аракет кылып көрдүк. Директорлукка талапкерлердин билим деңгээлин атайын программа аныктайт. Талапкерлер суроого жооп берип бүтүрү менен жыйынтыгы менен таанышат. Бардыгы ачык айкын көрүнүп турат. Бул программанын уникалдуулугу адам фактору жок да. Талапкер өзүнүн экранында дароо тестти аяктагандан кийин дароо өзүнүн жыйынтыгын экрандан көрө алат. Анан биздин операторлор тарабынан биз ар бир талапкердин жыйынтыгын 2 нускада чыгарып беребиз. Ошол жерге талапкер өзүнүн жыйынтыгын карайт жана өзү кол коюп, жыйынтыгы менен макул болгондон кийин биз мөөр коюп берип, анан бир экземплярды талапкердин өзүнө беребиз, а бир экземплярды биз өзүбүзгө алып калабыз. Директорлорду тандоо сынагына Билим берүү министрлигинин алдындагы билим сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борборунун адистери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көзөмөл жасашты. Бул ирет 38 мектепке директор болууга 96 талапкер тест тапшырышты. Белгилей кетсек, таласта мындан 1 ай мурун директорлорду тандоо сынагы өтүп, анда 77 талапкер катышкан. Буга чейин 2 ирет конкурстун жыйынтыгы боюнча бизде 17 мектеп директорлору жаңы дайындалган. Бүгүн мынакей 3-чү ирет конкурс болуп атат. 3-чү жолу мен ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн тарабынан биз байкоочу катарында келдик. Мынакей болуп атат конкурс, азыр өзүнүн жыйынтыгын беришет, көрсөтөт. Мындан ары мектеп директорлору президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык сынактын негизинде 5 жылга гана дайындалат. Ага ылайык Кыргызстанда 996 мектептин директорлору кызматтан алынып, конкурс жарыяланган. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас шаары. Эли таза сууга муктаж. Кара Буура районунун Бакыян айыл аймагынын жашоочуларынын соңку 1 айдан бери ичүүчү суусу токтоп калган. Буга себеп жер алдынан чыккан сууга анализ жүргүзгөндө суунун курамында зыяндуу заттар аныкталган. Натыйжада Бакыян айыл аймагынын эли 1 айдан ашык убакыттан бери ичүүчү таза сууну коңшу айылдардан ташып ичишүүдө. Темага кенен кабарчыбыз токтолот. Бакыян айыл аймагына 2018 жылдан бери жер алынан суу чыгарылып, ичүүчү таза суу түтүктөрү орнотулган. 2020 жылдын аягында Кыргызстандын гидролог адистери тарабынан жер алынан чыккан суу текшерүүгө алынып, натыйжада суунун курамында зыяндуу заттар аныкталган. Казакстанга текшерткенден кийин кече 1 ай болду келгенине. Анан 1 айдан бери мына сууду жаап, эл ызычуу алардын заключениясы менен уран чыкты деп бекитилди. Ар ким өз машинасы барлар машинасы менен, машинасы жоктор ошо таксилерге жалдырашып, ушинтип суу ташып ичишип атат. Бакыян айыл аймагында ичүүчү таза суу 1 айдан бери токтотулган. Натыйжада жергиликтүү жашоочулар коңшу айылдардан суу ташып ичүүгө аргасыз. Даам деле жок, бул только шорда тустук. Пиалага кайнап калат, мемет калат, тунуп калат, аппак болуп. Пастектер кайнаганда түйүнө асатка берип калат. Ошо туз. Анан башка эчтеке деле билинбейт. Анан уран бар деп атыр. Анан биз билбейбиз да. Суу денел чуулдашып атыр. Жок дегенде иде чаяк жууганга, кир жууганга суу жок. Ичкенге эптеп ташып болду ичебиз. Жолбосо сууду бүтүрүп бердим деп атыр мынакта сууду. Бакыян айыл аймагында 2 балабакча жана 1 мектеп бар. Учурда эл өкмөтү тарабынан аталган мектеп балабакчаларга ичүүчү таза суулар ташылып келүүдө. Мындай көрүнүш биз үчүн оор дешет балабакча жетекчиси. Балабакчага Бакыян айыл өкмөтү тарабынан атайын таза суу ташылып келип атат. Балдардын ден соолуктары үчүн зыян тийбесин деп ошо таза ташып келген сууларды ушундай идиштерге куюп коюп атабыз. Күнүмдүк балабакча үчүн күнүмдүк керектелүүчү суу 100 литрдей суу кетет. Бакыян айыл аймагы 3 айылдан турат. Жалпы 4000 калкы бар айыл аймакта ичүүчү таза суу көйгөйү башка орунда. Биздин көйгөйүбүз ушул
суу чыкпай калган 1 айдан бери. Азыркы учурда могу Түркөчөдө бир жерден суу чыгат. Ошол жерден алып келебиз. Ал болбосо Кировкага барган машиналардан сууну алдырабыз. 5-6 канистр алдырабыз, ошону 2-3 күнгө жеткизебиз. Түгөнгөндөн кийин дагы ошо акчасын төлөп дагы алдырабыз. Бакыян айыл аймагындагы 650 түтүндү ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу үчүн жазында демилгелүү аракеттер башталып, Талас дарыясынын жээгинде атайын жер алдынан суу чыгаруу аракетин көрүшкөн. Суу түтүктөрүн толугу менен орнотуу үчүн акча каражаты жетишсиз болгондуктан айыл өкмөт башчысы 14 миллион 730 миң сомдун тегерегинде долбоор жазып, Талас облусунун өнүктүрүү фондунун өкүлдөрүнө кайрылган. Жаңы скважинадан дагы куюп бере турган өзүнчө насосторду алууга акча каражаты өзүбүздө жок. Бюджетибиз тасада турганына байланыштуу биз азыр жаңы долбоор жазып, долбоорубуз менен кошо сметабыз азыркы күндө түзүлүп бүттү. Сметанын баазы 14 миллион 730 болду. Талас өнүктүрүү фонду менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошол кишилер менен акылдашып, кандай иш алып баралы, элибизге кандай кылганда биз таза сууну жеткизе алабыз деген. Кудай буйруза Талас өнүктүрүү фондунан да бизди сунушубузду эч убакта четке каккан жок. Туура кабыл алышып, азыркы күндө биз менен чогуу жеринен көрүп кыдырып жүрөбүз. Талас облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан тиешелүү акча каражаты бөлүнүп берилсе, Бакыян айыл аймагынын жашоочулары ичүүчү таза суу менен камсыз болушат. Бул аракеттерди ушул жылдын соңуна чейин ишке ашыруу зарылчылыгы турат. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Кара Бура району. Бүгүн Талас облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги Марлис Асанов Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин жетекчиси элчи Алексей Рогов менен жолугушту. Жолугушууда ички иштер органдарынын кылмыштуулукту алдын алууда жана коомчулук менен байланышты чыңдоодо ОБСЕнин көрсөткөн колдоосу, биргелешкен кызматташуунун натыйжалары тууралуу сөз болду. Теманы кабарчыбыз улантат. Вообще по республике остался 5 городов. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун программалык кеңсесинин жетекчиси элчи Алексей Рогов Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы менен жолугушту. Алгач жолугушууда кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө көчмө кабылдамалардын ишмердүүлүгү, алардын коомчулук менен тыгыз иштешүүдөгү ролу тууралуу ОБСЕнин өкүлдөрүнө маалымат берди. 2 автомашина ошол убагында берилген болчу, ошолордун эл менен алып бараткан иштин жыйынтыгы кандай болуп атат, эл тараптан ушу милицияга кандай кайрылуулар болуп атат, ошолордун чечилиши кандай болуп атат, ошолордун жыйынтыгы менен таанышканы келип иш сапар берет. Мындан ары дагы ушул Талас областык ички иштер башкармалыгы менен кандай кызматташышта болобуз, кандай жардамдар берилет, азыркы күндө биздин элге сервис көрсөтүү максатында единый окно деп коебуз, бирдиктүү терезелер ачылган болчу, ошолордун иштин жардам көрсөтүү максатында оргтехникалар берилген. Жолугушуунун катышуучулары көчмө кабылдамаларды ишке киргизүүдө ОБСЕнин колдоосуна ыраазычылыктарын билдиришти. Милициянын көчмө кабылдамалары жергиликтүү тургундарга укуктук гана жардам бербестен, социалдык көйгөйлөрдү да жеринде чечүүгө өбөлгө болууда. Уже жалоб на 70% меньше стало. Это огромная помощь. Но в некоторых местах вот эта машина и не добирается, она еще и старенькая, и слабоватая. Так что мы от гражданского населения говорим везде, ездим, благодарность МВД нашему. И вот вам тоже спасибо. Спасибо за огромное. Рады стараться. ОБСЕнин өкүлдөрү Талас облустук ички иштер башкармалыгынын бирдиктүү терезе борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Мында милиция кызматкерлери жарандарга сапаттуу сервистик тейлөөнү көрсөтө алышат. Өз кезегинде элчи Алексей Рогов биргелешкен кызматташуулар өз жыйынтыгын берип жаткандыгын кубаттай тургандыгын айтып, Талас облустук ички иштер башкармалыгына ыраазычылык билдирди. Я надеюсь, что совместными усилиями мы поможем обществу справиться с этими проблемами, справиться с этими вызовами, обеспечить более высокий уровень правопорядка, стабильности и безопасности в Кыргызстане. Это наша главная задача, главная цель.
И наш программный офис готов дальше всячески оказывать поддержку нашим уважаемым коллегам-партнерам для того, чтобы эта цель стала осуществимой. Благодарю за внимание. Жолугушуунун соңунда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан Талас облустук ички иштер башкармалыгына ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп, кызматташуу улантылары белгиленди. Сыймык Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас шаары. Баткенде талкаланган үйлөр тазаланып, курулушка даярдалууда. Баткен районунун Аксай жана Лейликтин Кулунду, Жаңы жер айыл аймактарына караштуу айылдарда талкаланган үйлөрдү бузуп, тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыктарынын райондук бөлүмдөрдүн өздүк курамы тартылды. Учурда алар 2022 жылдын 26 сентябрынан тарта кыргыз-тажик куралдуу кагылышуусунан улам жашоого жараксыз болуп калган үйлөрдү бузуп, тазалап жатышат. Белгилей кетсек, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам Баткен облусунда жалпы 618 турак жай талкаланган. Анын 453-ü кайра курулуп, калган 165 үй капиталдык оңдоодон өтөт. Кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышууда алдын ала маалымат боюнча Баткенде 618 үй талкаланган. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев билдирди. Анын айтымында учурда атайын түзүлгөн комиссия келтирилген чыгым жана зыянды эсептөөдө. Алимбаев Баткендеги бардык мектеп директорлоруна эвакуацияланган балдарды эч кандай маселе жок мектепке орнотуу боюнча тапшырма бергенин кошумчалады. Ал арада Баткен облусунда болуп өткөн каргашалуу окуяга коомчулуктун кабыргасы кайышып турат. Миңдеген жарандарыбыз кайрадан үйлөрүнө кайтууда. Ал эми үй жайсыз калган жарандар колдоого муктаж. Мындай учурда бир муштум болуп, бирге калган кыргыз эли дале болсо жардам берүүнү улантууда. Баткендеги мекендештерибизге гуманитардык жардам чогултууда ардагерлерибиз сап башында туруп, өз салымдарын кошту. Талас облусунун ардагерлери бүгүн дагы Баткен элине үзгүлтүксүз жардам берүүгө үндөшүүдө. Теманы кабарчыбыз Айжамал Байырбек кызы улантат. Талас облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Мүнүр Мамбеталиев Баткен облусуна гуманитардык жардам чогултууда таластык ардагерлердин салымы чоң болгонун белгилейт. Ар бир аймактын ардагерлер кеңешинин төрагалары сап башында туруп, мүмкүнчүлүгү бар жарандарды жардам берүүгө чакырышкан. Колунан келген бардык нерсесин аяшкан жок, жыйнай башташты. Ошентип Талас эли 14, 15, 16-сында жиналган мүліктө 100 тоннаға жақын азық түлік оокатты Баткендик бордоско жеткирип берди. Баткендик туугандарыбыздын сууукта калбай, жылуу башын калкалай турган жайга кирип, тынч жашашына тилектештигин айда айтып жатышат. Биз Баткен элин колдойбуз, тынчтыгын тилейбиз. Амансыздыгын тилейбиз. Жамандыкта калка бел болобуз. Облустун ардагерлери бүгүнкү күндө дагы Баткен элине ар тараптуу жардам көрсөтүүнүн үстүндө иш алып барышууда. Турак жайсыз калып, барар жери жок турган мекендештерибиз биздин колдообузга муктаж дешет. Талас эли, кыргыз эли айтып коеюн. Эч качан артта калтырбайт. Жамандыкка каалабайт. Колунан келген бүт жакшылыкты аткарууга милдеттүүбүз. Азыркы күндөрдө жашы карызына карабай, колунан келген жардам берип атат. Акчалай берип атат, материалын берип атат, жана башка каражаттар берип атат. Жана ошондо эле билип атабыз, өкмөтүбүз дагы пара баш болуп 100дан ашык үйлөр кыйраган экен. Ошол үйлөрдү кайрадан ордо коюуга өздөрүнүн убадасын берип, ошо бүгүнкү күндө бүт техникаларды алып барып, кайра тамдарды оңдоого. Анарбек Алымкулов Кара Бура районунун тургуну. Ал Баткендеги куралдуу кагылышууну терең кайгыруу менен кабыл алганын белгилейт. Турак жайсыз калган Баткен элине кайсы учур болсо дагы жардам берүүгө Талас эли даяр дейт. Эч бир эл кайдыгер караган жок. Баардыгы ушу абдан кайгыруу менен, абдан ызалануу менен ушундай кабыл алдык да бул согуштучу бул. Бул эми чын акыйкат согуш болуп калды. Ана мына президентибиз барып Бириккен Улуттар уюмунда сөз сүйлөп, бүткүл дүйнө жүзүндө ушу Баткендеги мына согушту ачык айкын түшүндүрүп айтты да. 26-сынан баштап бая талкаланган турак жайлардын баардыгын кайра калыбына келтирүү иштери башталды. Анан эми Кудай буйруса эч ким сыртта калбайт деп ойлойм да. Баткен эли айланайын биздин бир каныбыз, кандашыбыз, бир тууган элибиз.
Биз Баткен Таластын мына сатан арба колдосын Талас эли Баткендин элин күнү түнү кайсы мезгилде кандай шартта болсо да колдоого милдеттүүбүз, тилегибиз, үмүтүбүз. Ылайым Баткен элине биз жакшылык, аманчылык, тынччылыкты каалайбыз. Эми жакында кыш келип калат, ошого карата биз колдон келишинче жардамыбызды аябайбыз, беребиз. Айым Асанбекова кырчындай курагында курман болгон жоокерлер үчүн жаны ачып турганын айтат. Апаларынын күйүтүн эне катары сезип турганын белгилеп, кайраттуу болууга чакырат. Энелердин жүрөктөрү сыздап, энелердин көргөн азап тозогун көрүп алып, ушунчалык аябай кыйын абалда болуп атам. Багы Кыргызста макал бар эмеспи? Bir uydun müyüzü sınsa, min uydun müyüzü sırkırayt деген сыяктуу. Ошо бир эненин жүрөгү сыздап, кан какшап, баласын жоктоп атканын көрүп алып, аябай жаман болуп, жүрөгүмөн ушунчалык оор кабыл алдым да. Мен аларга ушунчалык көңүл айтам. Алардын балдары, жоокерлери элди коргоп, жерди коргоп, ошо баатырлык менен курман болду деп эсептейм да. Баткен облусуна Талас элинен жалпысынан 100 тонна азык түлүк жеткирилген. Ал эми атайын банктык эсепке 9 миллион сом каражат топтолгон. Мындан сырткары Кара Бура районунун тургундары өзүнчө 1 миллион сом каражат чогултуп жеткирип беришкен. Айжамал Байырбек кызы, Байжан Мирбеков, Зена Акматова, Талас шаары. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктан милдеттүү камсыздандыруу учур талабы. Быйыл 9 ай аралыгында облус аймагында 19 кырсык катталган. Бул жагдайда мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан зыян тарткан жарандарга жалпы суммасы 2 миллион 717 миң 91 сом акча каражаты төлөнүп берилди. Андыктан убагында турак жайды камсыздандыруу келечекке ишеним. Ушул жылдын 20 сентябрь күнү Талаш шаарынын тургуну Рахат Айталиеванын үйүнөн өрт чыгып, ичиндеги эмеректери, айнек эшиктеринин бардыгы күйүп, жараксыз болуп калган. Бирок Рахат Айталиева убагында үйүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму аркылуу камсыздандырган. Бул жагдайда бүгүн камсыздандыруу уюму өрттөнүп кеткен үйдү кайра калууна келтирүү үчүн 298 миң сомдук сертификат тапшырды. 2022 жылдын 20 август күнү үйүмөн өрт кырсыгы катталып, үйүмдүн бардык буюмдары, холодильник, телевизор, кийим-кече баары өрттөнүп кеткен. Талас мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун негизинде 2-группада Орукчан эжем Айталиева Рахаттын аты жөнү камсыздандырылган үйүмдү толугу менен кайра бир айдын ичинде 300 миңге жакын акча менен камсыздап жатышат. Буга чейин ошол үйүмдү ремонт кылайын десем акча жок болуп жаткан, энди 300 сомго буюрса жакшы ремонт кылам. Талас облусу боюнча 46.168 турак жай бар. Бүгүнкү күнгө чейин 2810 турак жай камсыздандырылган. 2021 жылдын жыйынтыгы менен облус боюнча 22 кырсык катталып, зыян тарткан жарандарга 388.728 сом төлөнүп берилген. Ал эми 2022 жылдын 9 ай аралыгында 19 кырсык катталып, 2.071.791 сом акча каражаты төлөнүп берилген. Бүгүн Талаш шаарынын тургуну, 2-группадагы майыптыгы бар, Талаш шаарынын тургуну Айталиева Рахатка биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан 298.366 сом төлөнүп берилди. Себеби баягы кырсык айттырбай келет, кырсык кашкы убакыттын ортосунда дейт. Бул жараныбызды биз мамлекеттик камсыздандыруу уюму бекер тамын камсыздаганбыз. 20 августта үйүнөн өрт чыгып, бир айдын ичинде керектүү документтер топтолуп, мына бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, сертификатты тапшырып жатабыз. Ар бир жаран кырсыктын алдын алуу үчүн турак жайын камсыздандыруу керек. Айыл жергесинде камсыздандыруу 1 жылга 600 сом, шаар жеринде 1200 сомду түзөт. Ал эми калктын аярлуу катмары үчүн жеңилдиктер каралган. Учурдан пайдаланып Талаш шаарынын, ошондой эле Талас облусунун тургундарын турак жайларын өз убагында мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан өткөрүп коюңуздарды суранабыз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда атайын биздин жарандарды ойлоп, ошолорго жардам берүү максатында социалдык пакеттер каралган. Мисалы, майыптыгы бар 1-2 топтогу жарандарыбыз биздин мамлекеттик камсыздандыруудан үйлөрүн бекер өткүзүшөт. Ал эми 3 топтогу майыптарыбыз болсо, баягы белгиленген сумманын 50%-не тамдарын камсыздап коюшса болот.
Кырсык Кашкабактын ортосунда демекчи, турак жайды камсыздандыруу милдеттүү болсо, социалдык объектилерди камсыздандыруу ыктыярдуу, андыктан камсыздандыруу учурда маанилүү. Гулира Нурболотова, Байжан Мирбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары. Талас облустук медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Экранда көрсөтүлгөн биздин баракчаларга катталып, жаңылыктар менен кабардар болуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.